Амалдарды аткаруунун ирети. Эки учурду карайлы. Кашаасы жок жана кашаасы менен. Арифметикалык амалдарды сөзсүз эле ирети менен аткарыш керекпи? Келгиле текшерип көрөлү. Бир эле амалды эки жол менен чыгаралы. 9 минус 5 плюс 4. 9 минус 5 плюс 4. Бул эки амал окшош. Биринчи туюнтмада солдон оңго карай, экинчисинде оңдон солго карай аткаралы. Цифралар менен амалдарды аткаруунун иретин номерлеп алабыз. Биринчи туюнтмада алгач айырманы таап, жыйынтыгына 4-тү кошуп, сумманы аныктайбыз. Жыйынтык 8 чыгат. Экинчи туюнтмада биринчи 5 менен 4-түн суммасын таап, аны 9дан кемитебиз. Туюнтмалардын мааниси ар түрдүү болду. Демек, арифметикалык амалдарды аткаруунун иретин алмаштырганга болбойт. Кашаасы жок амалдарды аткаруунун ирети. Эгер кашаасы жок амал кошуу жана кемитүүдөн гана турса, же көбөйтүү жана бөлүүдөн гана турса, амалдар жазылган иретинде солдон оңго карай аткарылат. 65 кемитүү 10, кошуу 15 амалын карап көрөлү. Бул туюнтма кошуу жана кемитүү амалдарынан турат. Кошуу жана кемитүү биринчи деңгээлдеги амалдар. Солдон оңго карай ирети менен аткарабыз. Биринчи кемитүүнү, экинчи кошууну аткарабыз. 65тен 10ду кемитсек 55 болот. 55ке 15ти кошсок 70. Жообу сумма 70 болот. Кийинки туюнтма көбөйтүү жана бөлүү белгисинен гана турат. 65 бөлүү 5 көбөйтүү 3. Көбөйтүү жана бөлүү амалы экинчи деңгээлдеги амалдар. Амалдарды солдон оңго карай ирети менен аткарабыз. Биринчи амал 65 бөлүү 5 барабар 13 чыгат. 13тү 3кө көбөйтсөк, жообу 39. Эгер кашаасы жок туюнтма кошуу жана кемитүү амалынан гана эмес, бөлүү жана көбөйтүү амалдарынан да турса, биринчи көбөйтүү жана бөлүү солдон оңго карай аткарылат, анан кошуу жана кемитүү солдон оңго карай аткарылат. Кийинки туюнтманы карайлы. Бул туюнтмада биринчи көбөйтүү жана бөлүүнү солдон оңго карай аткарабыз. 36-ны 3кө бөлсөк 12, 5ти 2-ге көбөйтсөк 10, 65ти 5ке бөлсөк 13. Эми алынган жыйынтыктар менен кошуу жана кемитүүнү аткарабыз. 12ден 10ду кемитсек 2, ага 13тү кошсок, жообу 15 болот. Эгер туюнтмада кашаа бар болсо, алгач кашаанын ичиндеги туюнтманын мааниси аныкталат. Кийинки туюнтмага көңүл бурабыз. Берилген туюнтмада кашаанын ичинде айырма биринчи аткарылат. Андан кийин эреже боюнча көбөйтүү аткарылат. 3тү айырмага көбөйтөбүз. Үчүнчү амал кошуу аткарылат. Демек, 50-гө 21ди кошсок, жыйынтыгы 71 болот.